صلى الله تعالى عليه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Бардығысты жоқтан бар қылып жаратқан Аллах субханала тағалаға чексіз шүкірлер. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға салават саламдар ұсты айтқандан кейін, урматты мұсылман бір туғандар, ар біріміздің жұма күнімізді Аллах субханала тағала құт қылып, дуа тілектерімізді қабыл қылсын. Аллах субханала тағала Құран-ы Кәрімде «Инналлаха ла юдғиъу ажрал мухсинин» Алла Таала жақшылық қылушылардың, жақшы иш қылушылардың сыйлығын текке кетірбейді, сөзсіз сыйлығын береді деген. Ар біріміз Аллахтан ушундай үмітіміз болсын. Аллахқа болған ишенішіміз ушундай бекем болсын. Алла қыл деген нәрселердің бардығын қылалы. Қайсы нәрсені жақшы дей тұрған болса, Аллах Құранда ушу нәрсенің пенделерім, ушу нәрсені мен жақтырдым, ушу нәрсені мен сүйдім, ушуну қылғыла дегенде қылғанға әрекетімізді қылалы. Мына жұма күнде тұрабыз, үйлерімізде тахаджуд намаздарда, 5 уақыт намаздарда басқан тұрғанымызда, Аллахым я Раббал аламин мухсининдердің арасында қылғының. Мені өзің сүйе тұрған, өзің разы бола тұрған іштерді қылып өтішкі, Құдайым жардам берген деп дайыма дуабыз менен болып, ошоға жараша дуа екі түрлі болады. Биро қаули дуа, биро фи'ли дуа деп алымдарыбыз. Қаули дуайым не? Ушинтип Алла Таалаға жалынып, жалбарып, намаз оқу, бұйылап, алақан көтеріп, Алла Таалаға жалынған, Алла Тааладан оз менен сұранған, бұл қаули дуа. Фи'ли дуа өзүбүз аракет кылып, ошо дуа кылып туранан биягын таштап кое бербей, ниетибизде Кудайым сен жардам бергин, мен аракет кылайын, Алла Таала ыктыяр бергенсиң, мага күч кубат бергенсиң, ушу ишти кылайын деп туруп ниетибиз менен ошол ишке талпынып жакшы ишти кылуу бул фи'ли дуа болуп эсептелинет. Урматтуу бир туугандар, экөөнү бирдей алып жүргөндө анан бир ийгиликтерге жетишет экенбиз. Келгиле дуа кылалы. Бардығызды Құдай Таала бетпақ қылбасын. Алла Таала ушу қысқа дүние екен. Көз ашып жұмғанчалық дүние менен қошташат екенбіз. Бір туғандар ушу қысқа дүниебізді дүниенің жылтырақ-жылтырақтарына алданбай, жана жаш баланы ийлап атканда конфет берсең алданып қалған сияқты дүниенің жылтырақтарына, дүниенің анча-мынча тоскоолдуктарына алданбай, ар бирибиз Алла Таалаға жүз буруп, Құдайым мени алдаттырбагының, бұл дүние алданып қала тұрған дүние екен. Қысқа бір өмір беріпсің, қачан өлөрүмдү да билбейм. Өлім деген ақ екен. Алла Таала менин энемдин курсагында жатқанымда менин қанша тамчы суу ичеримди, қанша күкүм нан жеримди, қанша дем аларымды, қачан өлөрүмдү сен тагдырыма жазгансың Алла. Аны мен билбеймин. Кудайым ошо қанша тагдыр жазсаң дагы ар бир алган демимде мен күнөө кылбайын, ар бир чайнаган, ар бир жуткан күкүм нанымды арамдан жебейин, ар бир жуткан тамчы суумду арамдан жутпайын. Кудайым мага жардам бер деп Алла Таалага жалынып, ошо жолдо жүрүүнү Кудай Таала насип кылсын. Ар бирибизди мухсининдерден, жакшылык иш кылуучулардан кылсын. Аллах субханала таала Кур'ан-ы Каримде Я айюхаллазина аману тақуллаха вал танзур нафсум ма қаддамат лигад Ваттақуллах, инналлаха хабирун бима та'малун. О иман келтірген пенделерім, Алла Тааладан қорқыла. Ар бир нафс, ар бир жан ертеңгі күнге эмне жөнөткөнүн қарап қойсын. Ошого бир көз чаптырып қойсын дейді. Ертеңгі күнүбүз қайсы? Ертеңгі күнүбүз бардығыбыз кепингор олуп, бардығыбыз Алла Тааланын астына бара турган. Ең қорқыныштуу пайгамбарыбыз ошундай деген. Адам үчүн ең коркунучтуу жай бул көрүү деген, анын мүрзөсү деген. Ар бирибиздин башыбызга келет бул нерсе. Бирок кимге кандай абалда келет, кандай абалда өлөт, кандай абалда Аллага жолугат, ал ар бир кишинин өзүнүн амалына жараша, ар бир кишинин Алла Таала жазып койгон тагдырга жараша экен. Алла Тааладан дуа кылалы. Кудайым, бул дүнүйөдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир адам дүнүйөдө кандай жашаса, так ошондой өлөт. Кандай өлсө так ошондой тирилет дейт. Урматтуу бир тууган, жакшы күндө өлүш, Алла Таалага жакшы жүз менен жолугуш, бул дүнүйөдөн жакшы узап кетиш, эң акыркы калимабыз ла илаха иллаллах деп чынчылдык менен ушу калима
азыр оозго тилге оңой болуп атат. Бирок акыркы кезде кимдин тилине оңой, кимдикине оор болот, Алла Таала билет муну. Урматтуу бир тууган, ушинтип ушундай улуу калима менен эшикти, дүйнө эшигин жаап кетиш, бул ар бирибиздин амалыбызга жараша, Алла Таалага болгон ихласыбызга жараша, кылган Алла Таалага кылган дуабызга жараша, жашаган жашообузга жараша болот экен. Алла Субхану ва Таала эч кимдин жүзүн карартпасын. Куранда Алла Тааладан корккула. Ар бир жан эртеңки күнгө эмне жөнөткөнүнө биз бир көз чаптырып койсун дейт. Бардыгыбыз жума күндөрдө отуруп атабыз. Үйлөрүбүздөн гусулдарыбызды кылып, жакшынакай кийимдерибизди кийип, ушул жерлерде келип аят хадистерди угам, Алла Таалага ибадат кылам, дуа кылам деп келдикпи? Ошо эртеңки күнүбүзгө эмне жөнөткөнүбүзгө, кайсы иштерди кылып атканыбызга, эмне намаздарыбыз, орозолорубуз, адамдарга кылган жакшылыктарыбыз, ата-энеге кылган кызматыбыз, кошуналарга кылган мамилелерибиз, адамзаттын жүрөгүнө киргизген сүйүнүчтөрүбүз дегиле койчу, бул дүйнөдө Аллах Субхану ва Таала эмнени кыл деген болсо, ошо нерселерге бир көз чаптыралычы. Же болбосо күнөөлөрдү жөнөтүп атабызбы? İçimizde ар bir adam özün жақшы билүүчү, ар bir адамдын жүрөгүнө биз кире албайт экенбиз. Ар bir адам өзүнүн жүрөгүндө эмне экенин билет. Бирок эртеңки күнүнө күнөөлөрдү жөнөтүп атабы? Ар бирибиз бир көз чаптыралы дагы, Алла Таалага тооба кылалы. Кудайым, дүнүйөгө дүнүйөдөй маани бердир, ахиретке ахиретте маани бердир дейли, урматтуу бир тууган. Бул дүнүйө кандай экен? Бул дүнүйө ушундай сыноо дүнүйөсү. Бир туугандар, азыр ушундай адамдарда ушундай түшүнүк пайда болуп кетти. Кимдин акчасы көп болсо, ошол бактылуу, ошонун проблемасы жок дегендей адамдар ушундай мамиле кылышат. Бирок алымдарыбыз айтат, бир адамдын 10 этаж үйү болсо 10 этаж проблемасы бар. Бир этаж үйү болсо 1 этаж проблемасы бар. Дүнүйө проблемаларды чакыра турган нерсе. Мындан ойлоп албайлы, ар бирибиз безер болуп көчөдө калбайлы, дүнүйөнү таштабайлы да, таштап коелу дебейли. Бир туугандар, дүнүйөгө жүрөгүбүздү берип албайлы. Дүнүйө алымдар, дүнүйө колуң менен карма дейт, дүнүйөнү жүрөгүңө киргизип алба деген. Бул нерселерди жакшы бир маани менен түшүнөлү. Дүнүйөдө ушундай экен, кээде жакшылык болот экен тагдырыңда, кээде жамандык болот экен. Кээде сага рахатчылык болот экен, проблема жок, ушундай тегереңди адамдар курчаган, ушундай бир жакшы күндөрдү жашайт экенсиң, кээде чарчайт экенсиң, кээде сенин эшигиңе, маңдайыңа эшиктер ачылып, сени кел деп турат экен, бир күнү ошол эшиктер жабылат экен, бир күнү кыйынчылык, бир күнү жеңилчилик болот экен, бир күнү өйдөгө чыгасың, бир күнү ылдыйга түшөсүң, бирок ошонун бардыгы сыноо, урматтуу бир тууган. Бул дүнүйөдө сөзсүз эле кедейлик эле сыноо эмес, байлык дагы сыноо. Дүнүйө деген өзү сыноо дүнүйөсү, бардыгыбыз сыноо дүнүйөсү. Ушундай дүнүйө бир сыноолордун казаны, казандын ичине бардыгыбыз таштап койгон. Бул сыналгыла деп, кээ бирөөбүз байлык менен сыналабыз, кээ бирөөбүз кедейлик менен сыналабыз, кээ бирөөбүз ден соолугу бар болуп сыналабыз, кээ бирөөбүз ооруп сыналабыз, кээ бирөөбүз жокчулук болуп сыналабыз, кээ бирөөбүз ашып ташып сыналабыз. Ар кандай сыноо менен сыналат экенбиз. Бир туугандар, бардык ошон үчүн аалымдарыбыз ушундай дейт: жокчулук менен сыналса, кыйынчылык менен сыналса, андан чыгуу оңоюраак. Анткени кыйынчылык келгенде кандай адам болбосун, Алла Таалага жүрөгү байланып, Кудайым деп ушу зор күчтөн, Алла Тааланын зор күчүнөн жардам сурап, Алла Таалага байланып калган үчүн Алланын жардамы келет дейт. Бир тууган, бирок жакшылык менен сыналган, байлык менен сыналган, ден соолуктуулук менен сыналган, ушундай бардарлык менен сыналган адам сөзсүз ошо чөнтөгүндөгү акчага ишенип, билегиндеги күчкө ишенип, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө ишенип, кандай болбосун Алла Тааладан алыстап калып, андай сыноо менен сыналгандар Алланын жардамынан алыстап калат дейт. Бир туугандар, иманы барлар отурабыз ушул жерде. Кудайга шүгүр, кандай абал болбосун Алла Таалага ушундай жүрөгүбүз байланыштуу болсун. Сенин ушундай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, сен Алла Тааланы рахат кезинде тааны дейт. Рахат проблемаң жок учурда, тегерегиңде адамдар жүргөн учурда, чөнтөгүң акчага толгон учурда, эшикте ушунда кымбат маалуу машинени минип жүргөндө,
асабиняк үйдө жашап атканда, үйдө чырылдап балдарың сени чурулдап, жакшынакай үндөр менен тосуп алып атканда, адамдар тынбай сага телефон чалып, сенин абалыңды сурап атканда, Алла Тааланы тааныгының, сен кыйынчылыкка калганда Алла Таала сени тааныйт дейт. Урматтуу бир тууган, кыйынчылыкка калганда, жок мындай учурда кутуруп жүрүп, Кудайын тааныбай жүрүп туруп, кыйынчылыкка калгандачы, иман жок кафир да тааныйт. Ишенип коюңуздар бир тууган, иманы жок адамды кыйынчылыкка калганда кудайлайт, Кудайга жабышат. Бирок момундун сыпаты кандай болот? Сиз менен биз жүрөгүндө иманы бар момундарбыз. Момундун сыпаты ушундай болот экен бир туугандар. Момундун сыпаты кандай абал болбосун Алла Таалага жакын болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жолу ушу: "О Аллахым, мени көз ачып жумганчалык убакыт, ушундай убакытта нафсим менен жалгыз таштаба" дейт эле. Пайгамбардын жолунда кетип атабызбы? Кандай дүнүйө менен бизге бриллианттар менен, алтындар менен оролуп калган күндө дагы, үстү колубузга ай менен күндү кармап алсак дагы, бир туугандар, Аллахка иманыбыз болуп, Аллах ушуну берген да сенсиң, эртең алып коюучу да сенсиң, мени жоктон бар кылып жараткан да сенсиң, мага ден соолук берип аткан да сенсиң, бала чака берип аткан да сенсиң, тынымсыз телефонума звонок эттирип, адамдардын арасында аброй берип койгон да сенсиң, сөзүмдү өтүмдүү кылып, адамдардан үстүн кылып койгон да сенсиң деген нерсе жүрөгүбүздө жашап, Алла Таалага шүгүр менен жашай турган болсок, ниматтарды эмне сактайт? Алла берген ниматтарды шүкүр сактайт. Алла Тааланын берген ниматтарын санап жете албайбыз. Санап жете алганга ошончо байлыкты, үйгө кичине байлык жыйнасак, бир аз акчабыз болсо, алтыныбыз болсо, ага охранник коебуз. Алла берген ниматты санай албайсыңар. Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха. Эгер Алла Таала силерге берген жакшылыктарды санасаңар, санап жете албайсыңар дейт Алла Таала. Анын санагы жок дейт. Ошондой санагы жок нерсеге кимди охранник кылабыз? Шүгүр деген сезимди. Жүрөгүбүздө шүгүр, ыраазы болгон, ар бир нерсени кармап, кирпиктерибиз кыймылдап атабы, Кудайым сен бердиң. Колуң менен кармап атабы, Кудайым сен карматып атасың. Бирөө сага күлүп атабы, жакшы мамиле кылып атабы, Алла Таала ошонун жүрөгүнө сен салдың, ошо келип мага күлүп атат деген сезим менен жашаган учурда, мына ушул биздин ниматтарды сактай турган шүгүр ушу болот. Бир туугандар, шүгүрчүлүккө көбүрөөк үйлөнөлү. Бул дүнүйө ушундай экен. Кечеки өттү, урматтуу бир туугандар. Биз моммумуз кечеки өттү, тооба кылалы. Өткөндөрүбүзгө тооба кылалы. Эртеңки тагдыр, эртеңки күнгө башыңды орутуп, мындай болуп кетет эмес. Жакшы ниет кылалы эртеңкиге. Бирок бүгүнкү мүмкүнчүлүктү Алла Таала берип атабы? Мына ушул жерде 6 саныбыз аман, мына ушул жерге келип отуруп атабызбы? Үйдөн басып акылыбыз ушул жерде Гоголь Московский деген адрести акылыбыз менен таап келдикпи? Көзүбүз менен көрүп келдикпи? Шүгүр кылалы. Канча адамдар бар, азыр көзү көрбөй, жетелеген киши жок үйүндө калып калган бар. Канча адамдар бар, коляскада отуруп паралич болгондор бар. Канча адамдар бар, акылы иштеп, Гоголь Московский деген адрести таап келе албаган бар. Бардыгыбыз шүгүр келтирели. Ден соолук барбы, урматтуу бир тууган? Бүгүнкү жашообузду жашайлы. Бүгүнкү жашоону эмне менен жашайбыз? Бардыгыбыз акылыбызга келели. Алла Таала бүгүн кантип ыраазы кылып коем? Мүмкүн мына 23 август 2024 жылдагы эң кылган бир ишиң бар. Ошо сени жаннатка ээрчитип кетиши мүмкүн. Ушундай тилек менен жашайлы бир туугандар. Кайсы ишибиз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ла тахқиронна шай'ан минал ма'руф. Силер жакшылык иштерден кичикей да жакшылык иш болсо, ошону да кор көрбөгүлө, ошону да кичүү көрбөгүлө, ошону да майда санабагыла дейт. Кандай жакшы иш болсо кылгыла, ошону ихлас менен кылгыла дейт. Бардыгыбыз ушул жерде ниет кылалы. Алла Таалам бүгүнкү күнүмдү мына жумада отурам. Азыр бир астайын асыр келет, андайын шам келет, андайын куфтан келет. Ата-энеме барып кызмат кылам, алардын жүзүн күлдүрөм, көчөдө жолуккан адамды сүйүндүрөм, баланчага жардам берем, бир жетим жесирдин башынан сылаймын. Алла Таала кыл деген нерсени, Алла Таала жакшы деген нерсени бүгүн кыламын. Бүгүнкү кылган ишим мени жаннатка алып кететтир. 70 жылдык жашоом бардыр, мүмкүн 80 жылдык жашоо көрөрмүн. Бирок бүгүнкү күндө бир жакшы иш кыла турган болсом, мүмкүн бүгүнкүм сүйрөйт деген ниет менен ушундай жакшы
bir tilekler menen jaşaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbni Umar radıyallahu anhuga uşunday dep nasihat kılgan ele. Kun fid dünya ka annaka gharib av abiri sabil. Ey İbni Umar, sen dünyada çoğuçun adamday yaşa. Dünyaya gelgende çoğuçun adamday yaşa. Bir yerge barsak, bir çoğuçun uyga barsak, çoğuçun uyda problemi olup atağı, uy bilösük içine uruşup atağı, talaşıp atağı, jetişpesti bolup atağı, ağa çoğuçun adam göңүлдere burbaydı. Koy özlerinin probleması dep koyot. Je bolboso jolu oçuday bolup jaşadaydı. Uşul жерден bir Germaniyaga barıp kaldık. Germaniyanın içindeki probleminin sağa ne gereği var? Sen oşo жерге bargan özüň işiň bütürösüň de ketesin. Momunsun boşunday kılıp jaşa. Bul dünyada bizdin işimiz ne hurmatlı bir toğan. Bizdin işimiz Allah'ın razılığı. Başka nerse menen alek bolboylu. Kaysi iş kılsak uşundan Allah razı olabu dep jaşaydı. Oşo özübüzdün işimizni unutup koyup, adamdardın ayıbın istep, adamdardın avratın istep, avrat degen bilebiz uyattığı jer, adamdarının ayıbını istegen, uşul jerde жаңылып kalabı, uşul jerde şermende bolup kalabı degen, avratın görem degen menen barabar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimde kim adamdardın avratın izlep, adamdardı uyat kılam, adamdardın kemçiligini uşunday çıkaram degende, üyünde otursa da Allah Taala şermendeçilikке alып barıp koyot degen. Oşente bere turgan bolsok, jalan adamdardın ayıbını açam dep jaşay turgan bolsok, sen eşteke göçöge çıkarбай туруп үйүңдө отургузуп туруп Allah Taala şermendеңди çıkarıp koyot. Oşon үчүн урматтуу bir tugandar, kişinin menen işimiz bolbosun. Biz özübüzdü kutkarуу menen bolsun. Üy бүлөбүздү, baldarыбызды, dostorubuzdu dinge çakıralı. Özübüz oşogo jaraşa dinde beken bololu. Dünya degen uşunday eken, dünya degen bul toktop tura turgan nerse emes, dünya bir жерге uyup kala turgan nerse emes, dünya ötüp kete turgan nerse. Dünyanın başı kıyınçılık menen baştalat. Adam balası törölgöndө ыйлап törölöt. 7-8 yaşka çıkkança jığılıp tam-tamdap ar kimden tayak jeyt. 20 yaşka çıkkança uşu dagı biröөлөрдөн tayak jeyt. 20 yaştan keyin turmuştan tayak jeyt. 40 yaştan keyin dagı başkadan tayak jeyt. Dünyanın başı kıyınçılık menen baştalat. Akırı jok boluu menen bütöt deyt alımdarыбыз. Akırı emne bolot? Bardığыбыз өлбөчүдөй болуp atабыз. Bardığыбız sululuğubuzdu saktap kalabız dep atабыз. Bardığыбız güçübüzdü saktap kalalı dep atабыз. Bирок gün ötkөн sayın urmаттуу bir tugan kabırga jakындап atабыз. Bul dünyanın artı jok boluu menen bütöt. Dünyada bardığыбыз erteң menen çıkıp, bardığыбız dünya tababız, akça tababız dep çırkap жүрөбүz. Je kalıpпы? Bardığыбız oşantип үйдөн çıkabız. Allah Taala ar biribizge adal rızkılardı nasip kılsın. Birok bir togandar alam halaluha hisab ve haramuha adab degen. Dünyanı adaldan tapsan anın esebi var degen. Esebi var, karasanız adal taptım de öyle kutulup ketpeysin. Anın ar bir tıyından esep beresin. Kacerden taptın, kacerge işlettin. Dünyanın adalında esep var Allah'ın aslında. Eğer aramdan taba turgan bolsang, anda azap var degen urmattуу bir tugan. Bardığыбыз bul dünyada biröөнүкүн урдап алдык, убактылуу пайдаланып алдым. Kıyındığımdan men uşuntip şustrıylığımdan debeyli urmattуу bir tugan. Allah subhanahu wa taala kajerden çalıp jıgıltat bilbeybiz. Dünyada kançalagan adamdardı gördüm bir tugan. Adamdardыкын julup jegen 10 yıl, 20 yıl ötkөндөн keyin abaldarında gördüm kanday bolgonun. Bir tugandar bardığыбыз көрүп атабыз. Oşon üçin aram nerseni ubактылуу nersege kızıkpaylı. Açka bolup ölgön atsak dagıçı, ölgön atsak da aramdan jebeyli. Sahabalar uşunday oturup turup birbirine kasam içişetele. İslamdan murunku jaşoomdu bilbeyim. Birok İslamga gelgenden keyin bir üzüm nanda aşkazanıma taştabadım. Allahu ödeytile. Biz oşente alabızpı bir tugandar. Oşente alasızlar var biringizler oturup turup. Men İslamdan keyin aşkazanıma bir üzüm aramdan, tuğrames joldan gelgen bir üzüm nanda aşkazanıma taştabadım de var birimiz aytalabızpı. Eger aytalsak jannattan ümitibиz bolsun. Eger aytalbasak, ağa özübüzdün güçübüz jetpey atkan bolsa, abiribиz jetpey atkan bolsa, imanыбызды dagы güçtöndürölü bir tugandar. Gelgile Allah Taala'dan kim aram jeyt, kim mountip turup adamdardыкын tartıp alat, kim urdayt, imanında probleması var adam urdayt. Allah'ın Razzak ekenine işenbey kalgan adam urdayt. Allah Taala beret, adaldan maga beret rızkı degenge, ağa işenbey kalgan adam oşogo urdayt. Allah Taala meni azapka salıp koyot. Aramdan artı jakşı bolboyt. Aram degen neseni kılba degen Allah Taala'nın tıyıusuna, Allah'ın kudretine
ыйманы монтип өйдө төмөн болуп калган адам ошол жолго барат. Бардыгыбыз бир туугандар өзүбүз менен эсеп кысап кылалы. Дүнүйөнү кимде ким байып калган болсо, араларыбызда байлар билет. Бары байуу бул фитнага алып барат. Фитна деген эмне? Сыноолорго алып барат. Дүнүйөдө байысаң сөзсүз сыналасың. Кедей болсоң азапка түшөсүң, кайгырасың. Дүнүйөнүн эки тарабын тең. Көрдүңүздөр, адам байлыгы сени сыноого салат, жоктугу сени кайгыга салат деген. Бул дүнүйө алмашуучу дүнүйө. Бир туугандар, кээ бирөөбүз бай болуп калсак, бир туугандарыбызды басынтпайлы. Эртең сен басынтып жүргөн киши байып калышы мүмкүн. Алмаша турган дүнүйө, унутпайлы дүнүйө. Дүнүйө токтоп турбайт. Эртең сен басынтып шүкүр кылбай, адамдарды тебелеп, жетим жесирлерге күлүп, өзүңдүн акылдуулугуң, өзүңдүн байлыгыңа тирендиңби, эртең ошолордун көзүн карап калышың мүмкүн. Ошон үчүн дүнүйөбүз барбы? Эч убакытта дүнүйө менен мактанбайлы. А дүнүйө колунда жокторду колдойлу. Жетим жесирлерге жардам берели. Дүнүйө менен мактанган адам ошо басынткан кишисине көз каранды болуп калат. Дүнүйө алмашуучу дүнүйө. Дүнүйө кыскануучу дүнүйө, бирөөлөр талабынан кысканына турган нерсе. Кудай сактасын, дүнүйөдө жарышуучу дүнүйө. Бунда жарышып адамдар өздөрүн таппай калат экен. Бул дүнүйөдө кимдин идиши толгон болсо, ал сөзсүз бөксөргөн, ким сүйүнсө кайгырган, ким күлсө бир күнү ыйлаган, урматтуу бир тууган. Дүнүйө деген алмашып турат. Алмашып турарын эч убакытта унутпайлы. Бир туугандар, тапкан дүнүйөңөргө береке берсин. Бирок ошого мактанып кетпейли. Ошону негизги максат кылып албайлы. Ошого мактанып адамдарга өйдөсүнүп, о кийген кийимиңе, тазалыгына, башка мен минген машинем мындай деп адамдарга өйдө сүйлөбөйлү. Кафырлар бир утамда суу ичмеген эмес. Урматтуу бир тууган, Алла Тааланын астында биздин бриллианттар, тоолордун астында басылып жаткан алтындар, тоолордун астында басылып жаткан алмаздар, бриллианттар, күмүштөр, жер бети толо жаныбарлар, бизди суктандырган 1 километр, 2 километр зданиялар, дүнүйөдөгү жүргөн миллиондогон, миллиарддаган жиптер Алла Тааланын астында чиркейдин канатын чалып баркы болгондо, кафырлар бир утам суу ичмеген эмес. Урматтуу бир тууган, бардыгыбыз ошол үчүн акылыбыз менен бололу. Болбогон нерсеге мактанып, болбогон нерсеге өйдөсүнүп, бир тууганыбызды басынтып, классташыбызды басынтып, курсташыбызды басынтып, кошуналарга өйдө сүйлөп, бул нерселерге жаңылыштарга барбайлы. Дүнүйө деген ушундай экен. Дүнүйөнү Алла Таала жаратып, жегиле ичкиле исраф кылбагыла деген. Бир туугандар жеп ичели адамдар, бирок исрафка барбайлы. Bir günü Abu Ubayda radıyallahu anh'u Peygamberimiz bir жерге барып, адамдардан акча топтоп келип жөнөткөн. Ошол учурда Мадинада ушундай кедейчилик, ачкачылык заман эле. Абу Убайданы бүтүшкөн эле. Абу Убайда келди деген күнү бамдат намазга адамдар турат. Пайгамбарыбыз карап туруп, адамдардын да карап туруп, Абу Убайда келгенин уккан окшойсуңар. Уктук я Расулаллах дегенде, биздин ата-энебизден да мээримдүү болгон, биздин эң мээримдүүлөрүбүздөн да мээримдүү болгон пайгамбарыбыз ошондо сахабаларды карап туруп, мен силердин кедейликке барышыңардан коркпойм деген. Урматтуу, силерге башыңарга кедейлик келип калышынан коркпойм. Бирок менин корккон нерсем дүнүйө мурунку үммөттөргө кандай ачылып чачылып кеткендей, силерге да ачылып чачылып кетишинен корком. Мурунку үммөттөр дүнүйөнү кандай талашып калса, силер да ошентип талашып калышыңардан корком. Анан талашкандан кийин Алла Таала аларды кандай жок кылып койсо, силерди да ошондой жок кылып коюшунан корком дейт. Урматтуу бир тууган, биз балдарыбыздын кедей болушунан коркобуз, ар бирибиз. Бирок биздин балабызга бизден да мээримдүү пайгамбарыбыз биздин кедейлигибизден корккон эмес. Бизге дүнүйөлөр ачылып, ошону талашып калышыбыздан корккон. Азыр талашкан замандарда жашап атпайбызбы, көрдүңүздөр. Бонда аталарыбыз илгери бир туугандар 11 тууган бир комната үйдө чумойгон ушуларды барды. Азыр 11 тууганын болсо 10 квартира жетпей бири менен ушинтип атаандашып атканын көрүп атабызбы? Көрдүңүздөр, дүнүйөдө илгери бир колхоздо 5 машина болсо болду, ошол бардыгына жеткен. Азыр ар бир үйдө 5 машина туруп дагы жетишпей атат адамдар. Дагы жакшысы менен. Адамдар да ушундай талашканга жетти. Бардыгыбыз бир туугандар тура дүнүйөнү тапкыла, адамдан тапкыла. Бирок көрдүңүздөр, талашууга барбагыла. Дүнүйө менен Алла Тааланы ыраазы кылгыла. Абдуррахман ибн Ауф
Sahabalardan en bayılı Allah Teala uşunda camlıkтай жаадырып, ağa байлыкты берген edi. Özünün sözü var. Көчөдө кетип атып, taşты тоңторгондон корком, taştın astынан алтын таап аламбы деп корком деген. Allah Teala ушундай төгүп салган. Allah Teala берсе аны терип кетише албай калат, урматтуу бир тууган. Ошо киши дүнүйөнү карап туруп, ey дүнүйө деген, ey дүнүйө, сен мага керексиң. Мен ушу амиримди сакташ үчүн керексиң деген. Дүнүйө жок болсо амиримде кетип андырга кол сунуп калуу ыктымалы бар. Амиримди сакташ үчүн керексиң. Экинчи нерсе, сени менен Алла Тааламды ыраазы кылган гана керек. Ыраазы кылганга гана керексиң деген. Урматтуу бир тууган, биз да ошентип жашай алабызбы? Биз дүнүйөнү эмнеге керек деп жашап атабыз? Мактангангабы, өйдөсүнгөнгөбү, адамдарды басынткангабы? Карасаңыздар, сахабалар ошондойго керексиң деген. Биз эмнеге керексиң деп атабыз? Бул нерселерни бардыгын билели. Сахабалардын ушу басып жүргөн учурларында 10 сахаба сен жаннатка барасың деп сүйүнчүлөнүп келген 6 сахаба эң байлары болгон. Абу Бакр радыйаллаху анху, Усман радыйаллаху анху, Саад ибн Аби Ваккас, Зубайр ибн Ауам, Абдурахман ибн Ауф, Талха ибн Убайдилла бардыгы миллиардерлер болгон жамыты. Özünün dünyası menen жетip кесиптин башын сынап, özünün dünyasını Allah'ın жолуна иштетип отуруп, ушу басып жүргөн учурларында сен жаннатка барасың деген. Азыр дүнүйөдө 8 миллиард адам жашайт. Bir адамга сүйүнчү келгенби? Bir адамга сүйүнчү келгенби? Bir элестетип көрөлүчү. Басып жүргөндө эмес, кабырда макшар майданда эмес, ушу дүнүйөдө жашап жүрүшкөндө сүйүнчүлөнгөн сахабалар. Ошо дүнүйөлөрүн Алланын ыраазылыгына иштеткен, урматтуу бир туугандар. Эми бул дүнүйө деген жер бетин Алла Таала пайгамбарлардын мекени кылып тандап алган, бизге мечит кылып, бизди сежде кыла турган жер кылып тандап алган. Бул дүнүйөдө чындык менен жашасаң, дүнүйө чындык болот. Бул дүнүйөнүн эмне экенин түшүнгөн болсоң, чыныгы бактылуулукка жетесиң. Чыныгы бактылуулукка дүнүйөнүн эмне экенин түшүнгөн болсоң, бул дүнүйөдөн ахиретке азыгыңды жыйнасаң, бул дүнүйө эң жакшы дүнүйө болот. Эгер тескерисин кыла турган болсоң, эң бактысыздардын катарында болосуң. Бир туугандар, бардыгыбыз дүнүйөдө имани, ахиретте имани беришти Кудайым насип кылсын. Бардыгыбызга дин соолук берсин. Кудайым ушу алты саныбызды аман кылып, өлгөнүбүзчө төшөккө жаткырбасын, төшөккө оңтотпосун, ар кимди дааратканага алып барып кой деген абалга түшүрбөсүн бир туугандар. Мени чай içirip койчу, bir kaşık suyunu oğzuma kuyup койчу деген абалга эч кимди түшүрбөсүн, бардыгы соо мейин дейли. Биз шүгүр деп жатабыз.